Кутман күн, урматтуу мугалимдер. Мен атым Айдана Шабыкеева, журналист жана тил алып баруучу. Бүгүн мен сынчыл ой жүгүртүү темасына сабак өтөм. Сабак төмөнкү максаттарды көздөйт. Когнитивдүү катышуучулар сынчыл ой жүгүртүү жана анын маанисин билишет. Факты жана пикирди аныктай алышат. Социоэмоциалдык катышуучулар факты менен пикирди алмаштырып көрсөтүүнү айырмалайт. Жүрүм-турумдук пикирди тактоо үчүн суроо берүү, фактылардын негизинде бүтүм чыгаруу. Бул сабакта окуу материалды түшүндүрүү үчүн ар кандай ыкмалар колдонулат. Өзүңүздөр көрүп тургандай текст жана көнүгүүлөр визуалдаштырып берилет. Окутууда мындай жолду колдонууга оңой жана бекер программалар бар. Анда ар кандай татаалдыктагы материалды жеткиликтүү түшүндүрүү үчүн визуалдаштырып алууга болот. Эмесе, урматтуу кесиптештер, балдарга арналган сабагыбызды мисалы көрсөтөйүн. Саламатсыздарбы? Мен Айдана Шабыкеева жана медиа сабаттуулук курсу. Балдар, биз өткөн сабакта силер менен маалыматтын адымга тийгизген таасирин талдаган элек. Интернетте телеге жарыяланган маалыматтын баарына эле ишене бербөө керектигине ынанганбыз. Мүмкү сабакта болсо сынчыл ой жүгүртүү, анын мааниси, медиадагы маалыматтарда жеке пикир менен фактыны кантип айырмалоо боюнча сөз болот. Сүрөткө карап суроого жооп бергиле. Автомобилдин астында кайсы сан жашырылган? Дароо жооп бердиңерби же көпкө ойлондуңарбы? Бул суроого жооп табуу үчүн силер тапшырманы башка өңүттөн да карап көрүшүңөр керек. Башыңарды оңгой эңкейтсеңер, силер жоопту табасыңар. Автомобиль астында 87 деген сан турат. Мындай тапшырмаларды табуу үчүн биз ар тараптан, каршылаш жактан дагы карап көрүшүбүз керек. Азыр силер сынчыл көз караш ыкмасын колдондуңар. Сынчыл көз караш бул жүйөлүү ойду издөө, кантип талдап жана логикалуу кадам жасоого болот. Ошол эле учурда өзүңдүн көз карашыңдан кайтпай, башка пикирлерди дагы эске алуу бул жеке ишенимдерден баш тарта билүү жолу. Бир жылдан кийин. Салам, Макс. Сага маалыматтык фастфудтун эмне кереги бар? Ооба, Макс, бул күлкүлүү. Макс, бул албетте күлкүлүү. Бирок фастфуд кандайча адамдын организмине жана мээсине терс таасир тийгизери туурасында кыскача маалымат. Фастфуд даам берчү кошулмалары аркылуу көнүп калууга алып келет. Адам улам барган сайын бургерлер менен шаурмаларды көп жегиси келе баштайт. Фастфуд адамдын салмагына таасир берери жалпыга белгилүү. Бул гана эмес, ошондой эле адамдын мээсине, гормондоруна жана башка организмдеги татаал химиялык, биологиялык процесстерге да зыянын тийгизет. Ушул сыяктуу эле көнүп алуу процессине маалыматтык фастфуд да алып келет. Кыска, тез маалымат, күлкүлүү видеолор, алар мээнин көнүп калышына алып келет. Адам андан чоң маалыматты кабыл ала албай калат. Акыркы жолу качан узун макала окудуңар эле? Посттун алдында сүрөтү жок макалаларды окугансыңарбы? Адам узак жана олуттуу маалыматка көңүл коюу жөндөмүнөн ажырайт. Ушундай жол менен адам аналитикалык жөндөмдөрүн жоготуп, кыска маалыматты гана кабыл алып, баш сөздөрү аркылуу гана жыйынтык чыгарып калат. Мунун баарын фастфуд сыяктуу эле туура башкарса болот. Бүгүнкү күндө денебизди чың кармаш үчүн биз фитнес залдарга барып, диета кармайбыз. Бул учурларда кээде бургер жеп коюу деле анча коркунучтуу эмес. Ушул сыяктуу эле чоң китептерди, макалаларды окуп биз мээбизди машыктырсак болот. Кээде маалыматтык орозо кармап коюу да керек. Айрым учурларда 1-2 твит же YouTube'дан видео көрүп койсо болот. Сен интернетте көп отурасыңбы? Кайсы бир автордун материалын же болбосо макаласын окуп жатып, анын көз карашына кошулуп кетүү оңой. Айрыкча автор ишенимдүү баяндоо менен силерди өз тарабына тартып алат. Аны менен силер өз пикириңерди унутуп каласыңар. Андыктан маалыматка баш отуңар менен кирип кетпей, токтоп, ойлонууну унутпагыла. Бул медиага жарыяланган материалдарды талдоодо гана эмес, мектеп окуу куралдарын окууда дагы керек. Айрым китептерде бир эле көз караш чагылдырып, калган ойлор эске алынган эмес. Ошондуктан кошумча материалдарды окуу талап кылынат. Сынчыл ой жүгүртүүнү интернетте колдонуунун жол жобосу. Интернеттеги маалыматтын баарына сын көз караш менен карагыла. Сайттын кооз жасалгасы анын ишенимдүү булак экендигине кепилдик бербейт. Интернеттеги ар бир маалыматтын булагын жана авторун аныктоо зарыл. Маалыматты жарыялаган автордун жеке позициясы дагы маанилүү. Автор эмнени далилдеп, эмнеге иштендиргиси келип жатат деп суроо салгыла. Ойлонуп көргүлө, мындан башка пикир болушу мүмкүн эмеспи?
сайттагы материалда кандай пикир жана идея камтылган эмес. 3 булактан текшерүү эрежесин кармангыла. Кандайдыр бир фактыны текшерүү үчүн маалыматтын дагы кеминде 2 булагын издеп көргүлө. Өзүңөр тактайлык маалыматтарды колдонуп таратуудан алыс болгула. Эми факты жана пикирлерди мисалдар менен карап көрөлү. Учурда ар кандай маалымат каналдары аркылуу COVID-19 вирусун жуктурбоо үчүн адам денесин спирт менен сүртүшү керектиги айтылып жүрөт. Мындай маалыматты силер интернеттен окуп же WhatsApp аркылуу алган болсоңор керек. Маалыматты кантип текшердиңер? Бирөөңөр эжеме чалып көрөйүн, ал доктур дешиңер мүмкүн. Бирок, белгилей кетсем, мындай маалымат алгач дал ушул дарыгерлерден таркай баштаган. Антисептиктин курамында спирт болгондуктан адамдар бүт денени спирт менен тазалоо аркылуу вирусту жуктурбой коюуга болоруна ишеним алышты. Андыктан доктур эжеңерди бул боюнча айтканы факт эмес, болгону дарыгердин пикири гана болот. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму болсо, бул маалыматты четке кагып, элдерди мындай жол менен саламаттыкка зыян келтирип албоого чакырды. Денени спирт, хлор менен тазалоо организмге кирген вирусту өлтүрбөйт. Мындай заттарды колдонуу былжыр черге зыян, деп айтылат уюмдун билдирүүсүндө. Бирок курамында спирт бар заттар дезинфекциялык максатта пайдалуу. Ал үчүн аракты дагы колдонсо болот. Бирок мында антисептиктин таасири азыраак. Бул факт расмий уюм тарабынан илимий маалыматтарга таянып айтылды. Эми бир аз ай салып сынчыл ой жүгүртүү тууралуу видеону көрөлү. Салам, Макс. Не кылып атасың? Китеп окуп атасыңбы? Эмне жөнүндө китеп? Макс, билесиңби, миф деген эмне? Миф бул ойдон чыгарылган нерсе. Чынында минотаврлар менен чаккан Зевс болгон эмес да? Ооба, китепте ошондой деп жазылган. Бирок биз китепте жазылгандын баарына ишене бербешибиз керек да. Макс, сынчыл ой жүгүртүү керек. Ооба, Макс, сынчыл ой жүгүртүү. Сынчыл демек бардык нерсени текшерип кабыл алуу. Бардыгы таптакыр андай эмес. Мунун баары эми физикада. Бул атмосферадагы электрдик учкундуу разряд. Чагылганда асманда Зевс жаркылдатып жаткан жок. Макс, кел сынчыл ой жүгүрткөнгө үйрөнөбүз. Мына кара, сынчыл ой жүгүрткөнгө үйрөнүү үчүн бир эле идеяны, ойду ар тарабынан карап көрүү керек. Булуттун үстүндө эч ким туруп алып чагылган чүрбөөрүн окумуштуулар эч ак эле далилдеп коюшкан. Кара булуттар буудан жана музчалардан турат. Жерден көтөрүлгөн аба агымдары асмандан буу менен аралашат. Ошондуктан бөлүкчөлөр бири-бири менен кагылышып, кыймылга келишет. Электрлешүү процесси мына ушундайча жүрөт да, булуттун үстүндө оң заряд пайда болот. Ал эми астында терс заряд. Эгер булуттун чаккан көлөмүндө 1 метрге 1.000.000 вольт туура келген чыңалуу жаралса, электрдик заряд пайда болот. Жылуулук бөлүп чыгаруу менен коштолгон жаркыроо чагылган деп аталат. Эми болсо өзүңөр чечкиле, кайсы теория туура? Макс, а сен кандай деп ойлойсуң? Кайсы теорияга көбүрөөк ишенесиң? Бул теманы биз болгон эки тараптан гана талдадык. Кээде сынчыл ой жүгүртүү үчүн маселени 3, 4 же андан да көп жагынан талдоо керек болот. Сынчыл ой жүгүртүү үчүн эмне керек? Албетте көп окуу жана көптү билүү керек. Бирок ири өлчөмдөгү билим болсо эле сынчыл ой жүгүртүп калат дегенде түшүндүрбөйт. Биринчиден Шерлок болуу керек. Экинчиден шектенгиле. Кандай идея болбосун ишенбөөчүлүк менен карап, ага көп жагынан талдоо жүргүзгүлө. Үчүнчүдөн фактыларды текшергиле. Айрыкча бул азыр ММКларда катуу байкалат. Азыр ар бир ММК эмнени керек деп эсептесе, ошону айтып калды. Батыш ММКлары бирди айтса, чыгыштын ММКлары экинчини айтат. Төртүнчүдөн болушунча көп суроо бергиле. Ошол суроолордун аркасында улам барган сайын тагыраак картина ачыкталат. Макс, гезитте эмне деп жазышыптыр? Анан сен буга ишенесиңби? Азаматсың, Макс. Ушунуңдан жазба. Сен токой жоокерлери чын эле согуш баштаганын билүү үчүн муну толугу менен окуп жатасыңбы? Сынчыл ой жүгүртүү бизге жаңылыктар, блогдорду талдоого гана эмес, күнүмдүк жашоодо дагы туура маалымат алууга жардам берет. Ал факты менен пикирди айырмалоого көмөктөшөт. Бул эмне үчүн маанилүү? Аны мисал менен карап көрөлү. Уюлдук телефондун акысынан улам жаңы тарифке өтүүнү чечтиң дейли. Дүкөндө сага X жаңы тарифинде чалуулар үчүн
төлөм өтө арзан болгондуктан эң сарамжалдуу экенин айтышты. Сатуучу бул тарифти өзү дагы жарым жылдан бери канааттанып колдонуп келе жаткандыгын билдирди. Сен ага ишенип жаңы тарифке өттүң. Эртеси эле эсебиңдеги акчаңдын баары түгөнүп калганын көрдүң. Анткени сатуучу бул тарифте интернет акысы өтө кымбат экендигин айтпай койгон, а сен болсо социалдык тармактарда өтө көп олтурасың. Бул мисалда сатуучу толук маалымат берген жок, ал атайын маалыматты бурамалады. Ага кошумча тариф жөнүндө айтып берип жатып, сатуучу өзүнүн жеке оюн колдонду. Балдар, көчөдө аба ырайы кандай? Күн өтө ысык, жылуу же күн ачык деп айтышыңар мүмкүн. Бул силердин аба ырайы жеке кабылдооңор. А эгер көчөдөгү термометрге карап айтсаңар, анда плюс 38 градус экенин билдиресиңер. Плюс 38 градус бирөө үчүн өтө ысык, башкага орточо. Андыктан ар бир суроодо факты менен пикирди айырмалай билиш керек. Факт тактыгы аныкталган билим. Пикир бул түшүнүк, көз караш же кайсы бир темага карата билдирүү. Пикир дайым бирөөнүн жеке оюн, эмоциялдык мамилесин, кандайдыр бир кадамдарга чакырыгын билдирет. Андан айырмаланып, факт эч кандай баа бербейт жана эч нерсеге чакырбайт. Факт бул такталган маалымат. Ырастылбаган же тактоого мүмкүн болбогон маалымат факт болуп эсептелбейт. Биз медиа сабаттуулугунун негиздерин окуп жатабыз. Бул факт, а бирок силерге келечекте керек болору факт эмес. Ал ишке аша элек, андыктан пикир гана. Айбек келечекте медик болгусу келгендиктен биология жана химияны көп окуйт. Бул факт, анткени Айбек окуп жатат, китептер менен көп убакыт өткөрүп, кошумча булактардан дагы изденүүдө. Мен ага сенден жакшы дарыгер чыгат деп айттым. Бул пикир, себеби Айбек дарыгер боло элек. Сүрөттө силер эки сүйлөмдү көрүп турасыңар. Бири факт, экинчиси пикир. Кайсысы факт экендигин таңдагыла. Миллиондогон жылдар илгери жерде динозаврлар жашаган. Мүмкүн жердин климаты кескин өзгөргөндөн улам динозаврлар кырылган. Балким алар бизге эс алуу жарыялгандыктан жылмайып жатышат. Ал эс алууланарын угушу менен кубанып жылмайып калды. Сага спорт жакшы жардам берген окшойт. Спорт менин досума саламаттыгын чыңдоого жардам берди. 2016 жылы Кыргызстанда биринчи жолу дефляция катталды. Дефляция компаниянын кирешесин түшүрүүгө алып келет. Эми өзүбүздүн жоопторду текшеребиз. Биринчи эки суроодо биринчи сүйлөм факт болуп саналат. Анткени динозаврлар тууралуу маалыматтар илим тарабынан тастыкталган. Алар климаттан улам жок болгону бул божомол. Себеби динозаврлардын кырылышы боюнча башка теориялар дагы бар. Экинчи топто Б сүйлөмү факт. Анткени анда кыздын жылмаюусу эс алуунун уланышына байланыштуу экендиги айтылат. Биринчи сүйлөмдө кыздын жылмаюусунун себеби божомолдонгон. Үчүнчү мисалда биринчи сүйлөм биздин каалоо тилек. Биз спорт сүйлөшүп жаткан кишиге жардам берерин гана айтып жатабыз, бирок ал ишке аша элек. Экинчи сүйлөмдө досубуздун тажрыйбасын айтып берип жатабыз. Ал факт. Кийинкиде биринчи сүйлөм факт. Анткени экономикалык көрсөткүчтөр катталып ырастылууда. Экинчи сүйлөм биздин пикир, себеби компаниянын кирешеси төмөндөбөй калышы дагы мүмкүн. Ылдыйласа дагы ага башка себептер түрткү болушу ыктымал. Бул көнүгүүдөн факт менен пикирдин айырмаласын ачыктай алдык. Факт бул ишке ашкан же аша турган жагдай. Аны тактаган далилдер бар. Мисалы, бүгүн чаршемби болсо, эртең бейшемби болот. Бул факт. Көпчүлүк фактыларды өз алдынча текшерүүгө болбойт. Андыктан биз маалымат булагына ишенебиз. Буга чейин аны кантип текшерсе болорун ойлондуңар беле? Эл арасында өтө белгилүү маалымат булагы болсо дагы ал анын тактыгына кепилдик эмес. Мисалы, YouTube каналында капталган адамдардын саны 200 миңден ашкан видеоблогер Кавказдагы Эльбрус вулканы жөнүндө айтып берет. Балким ага бирөө ишенип, маалыматты бөлүшүп баштайт. Бирок анткени менен маалымат калп бойдон кала берет. Мындай капканга түшүп калбаш үчүн маалыматка туура баа берип, критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү керек. Интернетте окуган макала боюнча 5 суроого жооп бергиле. Анын автору ким жана ал бул жаатта экспертпи? Автор козгогон тема сайттын багытына туура келеби? Сайт качан түзүлүп жаңыланган? Макаланын жарыяланган күнү көрсөтүлгөнбү? Бул маалымат кайдан келди? Эмне үчүн бул маалымат менин максатыма туура келет? Өтүлгөн теманы маалыматтарды бекемдеш үчүн төмөнкү тапшырмаларды аткаргыла.
Бир сайтты ачкыла. Өлкөңөр шаарыңар тууралуу баяндаган маалымат булагы болсо да боло берет. Бир нече макаланы окуп, анда кайсы маалымат факт, кайсысы пикир экенин аныктагыла. Оюңду классташтарың менен бөлүш. Сабактын жыйынтыгын чыгаралы. Эмесе, маалымат дайым эле так берилбейт. Аны маалымат булагы өз көз карашына жараша өзгөртүшү мүмкүн. Сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү керек. Башкача айтканда, жаңы суроолорду коюп, ар кандай негиздерди иштеп чыгып, көз карандысыз негизделген чечимдерди кабыл алууга үйрөнүү зарыл. Сынчыл ой жүгүртүү факт менен пикирди айырмалоого жардам берет. Бул медиа жана интернеттеги маалыматты кабыл алууда маанилүү. Ушуну менен медиа сабаттуулук курсундагы бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.